мына логически баары эле түшүнүп атат да. Логически бүт туура болуп атат да. Просто же бир нерсе бар каткан, же болсо ушинтип менин убактымды алдыңар келип. Мен бирөө эмесмин. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен 19 миң адам шайлап туруп, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул эмне деген? Ага 5 кагаз керек. Урматтуу. Бухгалтериңиз зам отурат деп. Ага 5 кагаз керек. Бюджеттик комиссия, наркотик. Эмнеге көрсөтөбүз? Мыйзам чегинде мен сизден талап кылып атам. Сиз талап кылып атасыз, бул абында жооп беребиз биз. Атаңыз менен акырын сүйлөшүп атам. Анткени мага көп айтат да камерада, сен жоңолдойсуң андай деп. Мен бияка ушу жергиликтүү калктын баары ушуну келип сизгечи. Мен толук укук эмес, мен милдеттүүмүн бияка келгенгечи. Түшүнүп атасызбы? Сиз бияка бухгалтердин жардамчысысызбы? Иә. Эмне иш алып атасыз? Бухгалтерге жардам бересизби? Азыр бухгалтердин жумуш ордунда барбы? Жоқ, ал жаңа класста. Жок, жумуш ордунда. Жок, азыр барбы жокпу? Болду ошол да. Азыр жоқ. Жок. Ошол бухгалтер жумуш ордунда жок болгон үчүн сизге неме бухгалтердин жардамчысы катары мен 2-3 документтен элдин карындышы боюнча 2-3 документ мен сизден сурап атам. Менин укугум бар агачы. Мен даже укугум бар эмес, мен дагы бир жолу айтып атам. Мен милдеттүүмүн сизден аны сурагангачы. Сиз мага милдеттүү түрүндө азыр ошол кагаздарды беришиңиз керек. Сиз деген мамлекеттик кызматкерсиз. Эң биринчи. Ошол себептен азыр мага мен айтып аткан документтерди берип коюңуз. Же болсо сиз биякта значит ишти алып бара албайсыз анда. Сиз билбейсиз ал документтер каякта экенин кандай? Мен билем, бирок өкмөттүн буйругу жок, уруксаты жок, мен бере албайм. Мен сизге түшүндүрүп атам. Мен сиздин неме боюнча, должность боюнча мен сиздин өкмөтүңүздүн буйругунан өдөрөп турам да. Мындай биз мыйзамга баш ийели да. Кыргызстандын мыйзамы бар. Ошо Кыргызстандын мыйзамына баш ийели. Мен сизге айыл өкмөттөр катары эмес. Мен сизден жогорку кеңештин депутаты катары сурап атам. Мага ошол документтерди берип коюңуз. Түшүнүңүз. Мен башчынын уруксаты жок, бере албайм. Кайсы башчыны айтып атасыз? Сиз мыйзам деген туттуңуз беле? Мен Сиз кантип жумушка? Мына азыр мына камерада бар, азыр мага бизди көрүп аткандар тартат да азырчы. Силерди кантип жумушка мисалы? Мен сизге айтып атам, мен мыйзам менен келип атам силергечи. Мен башчы болгон, главный болгон менен бир атчымын. Мен алардын уруксаты жок эч кандай. Сиз аткаруучу катары мен сизге айтып атам, мага бериңиз документтерди деп атам. Жогорку кеңештин депутатына деп атам. Мен чалып көрөм өзүнө. Бер десе берем. Мына көрдүңөр туугандар, мына ушундай мыйзамды эч ким эч жерде билбейт. Анан катуураак мындай мыйзам чегинде суроо берип койсо айтасыңар, эмне оруңдоп атасың, анан мынтип атасың, мынтип атасың деп. Мына бул эжекебиз ушул айыл өкмөтүндө бухгалтер болбосо да бухгалтердин мынакей. Биздин Кыргызстаныбыздын өзү төлөп туруп аткан мамлекеттин мыйзамына баш ийгиси келбейт. Же билгиси да келбейт. Какой-то бир шефтерди кылып алганбыз, рухсат керек бирөөдөн. Мен сизге айтып атам. Мына азыр силерге да айтып атам, көрүп аткан адамдарга да, сизге да айтып атам. Жой мен бухгалтер Мен сиздин бухгалтериңиздин да шефи менмин. Сиз менин балдарыма айткан турбайсызбы? Мен бербейм эч кандай документти жардамчыларыма айткан турбайсызбы? Ошон үчүн мен сизге келип атам. Бербейм дейт, мен бере албайм дедим. Мен өкмөттөн уруксаты жок, эчтир кагаз бере албайм. Мен сизге айтып атам, мен өкмөттөн өйдө турам. Мен мамлекеттик кызматкермин. Сизден мамлекеттик кызматкерден. Мага мыйзам чегиндеги ушул документтерди берип коюңуз деп атам. Мен мыйзамды бузбай эленмин да. Мен сиздин үйүңүзгө кирбей эленмин да жеке. Мына ушул бүт барган жеримде ушундай нерселер менен баш оор да ушул. Жок, болсо бербесе мен баарын көрсөткөнгө даяр. Жок, хорошо. Сиз мага мындай бар, мен мындай деп сүйлөшөйүнчү жеке. Сиз мага бердиңиз ошол рухсат документтерди. Сиз барып атасыз, сиз мага бердиңиз, рухсаты жок. Эмне болот? Эмне болот? Мына бердиңиз, сиз мага барып бересиз же. Жок, мына уксаңыз, айыл өкмөтү келет, эжеке, сиз мамлекеттик кызматкерсизби? Айлык майын аласызбы бул жерде? Ооба. Эмнеге биз сизге төлөп беришибиз керек? Мына карапайым эмнеге биз сизге төлөп беришибиз керек? Мына өзүңүздүн мыйзамдарыңызды билбей ушул жерде мен чоңдорума чалышыңыз керек деп турам. Мен сизге айтып атам, сиздин чоңуз менмин. Ар бир мекеменин жетекчиси бар да, жетекчи. Мен сиздин жетекчиңиздин жетекчисимин. Мына орой көрүнбөйт, бирок мыйзам боюнча мен сиздин жетекчиңиздин жетекчисимин. Жок, мен алдынан өтүп коеюн да, документтер. Кимдин алдынан?
Men бухгалтердин астында мен главный эмесмин да. Sizge mındayça ayтканда шефиңиz келди мына азыр Бишкектен бери келди шефиңизчи. Ким главный? Мен уруксат берип койгон, мен бирөөсү айтып коеюн, ушундай документтерди сурап атат. Yok olsanız mizan çekimde. Eceke men sizden uruşpaylayın Ece. Men sizden uruşpaylayın demetpeylen. Просто men ушул нерсе ушунчалык жеткирип салды, ушул сүйлөшүш керек болуп да, ушу чечип алышыбыз керек болуп атат да ушул жердечи. Мына сиз Эжеке атыңыз ким эле? Жипар эже. Таратыңыз. Мына айыл өкмөтү анан жогорку кеңештин депутаты. Ким? Gördünüz vermek bana dokumentler жөн эле мен көрсөтүп мен сизге айтып атам. Сиздин айыл өкмөтүңүз келсе да ошол документтер берет. Бухгалтериңиз келсе да ошол документтер берет. Акимиңиз келсе да ошол документтер берет. Губернатор келсе да ошол документтер берет. Мач. Таптан бери келем ушул Жалалатка барам, Ошко барам, Баткенге барам, Көлгө барам, Нарынга барам, ушинтип жүрөм. А силерде болгон эжекелер алат дагы жөн эле мен мисалы мен бир сааттын жөн эле кетирдиңиз да сизчи. Чалыңыз макул, хорошо. Чалыңыз алдынан өтүңүз, өзүңүз айткандай. Мыйзамды билбесеңер ошентип эле чалып алдынан өтүңүз. Мен деген Чалып. Эжеден убактында албаңыз, чалыңыз. Алда видеомду өчүрөлүп койсо. Жок, өчүрө албайсыз эже. Анан өчүрүп койсок анда башкача болот. Өчүрүп койсок анда вообще Эрлан эшикти терип кирди, анан жакадан алды деген сөздөр башталат да. Көргөнбүз да андайдын. Алдын мындай неме, громко говорить не вопрос керек саппайсыз. Бир объектилердин документтерин сурап атат. Эмне кылайын? Берсеңиз мен сүйлөшпөйүн. Берсеңиз. Неме, бухгалтериңерби? Насыкача салмаспы? Кандайсыз? Эрлан Кокулов сизге кайрылып жатат, жогорку кеңештин депутаты. Эмнеге жумуш ордунда жоксуз? Мен азыр город таласта жүрөмүн жумуштар менен. Эмне жумуштар менен? Бизде деген район аны көкөйдө да биздики убакыт кетип калат, ошентип кеткенчи. Эмне болду дейсиз да бир жолу? Биздин район деген Талас район, бизде отчеттин баардыгы районго барып беребиз да, ал болсо Көкөй Алексеевкада жайгашкан да. 40 минутта 1 саат убакыт кетет барып келген болгончу. Ошондой мен жумуштар менен азыр эле сиздердин алдыңыздардан чыгып кеткен болчумун. А сиздин жумушуңуз ушунча көппү, сизге жардамчы керекпи? Негизи ооба, азыр расчетный бухгалтерим бар, дагы бир жардамчы керек негизи ооба. Жумуштун объему өтө чоң, бизде септер керек, өздөрүнүн дагы көлөмү канча экен. Аябай жумуш болуп, нагрузка менен иштейбиз. Хорошо. Эжеке, азыр неме биз бир 2-3 акт выполненных работ сурап атабыз бул эжекеден. 120 орунду садик. 120 орунду бизде сасык блокто салынып аткан. Эми сиздер бул боюнча письменно запрашивать этиңиздер, негизи документ оборот боюнча кагаз түрүндө биз эми сурамайынча бере албайбыз да эч нерсени. Сиз дагы насыйхат мыйзамды билбейсизби? Билем. Билесизби? Анда билсеңиз анда мен ошондой неме ыйгарым укуктарым бар, келип туруп ордунан сурагангачы. Жогорку кеңештин депутаты болсо дагы исполнительный органдар бар, просто менен каралыш керек. Насыйхат сиз каяктасыз азыр? Мен талапта. Айыл өкмөтү каякта? Айыл өкмөтү дагы чогулушка кетти. Каякта чогулушу? Ким билет? Мен билбейт экенмин, аны ответ секретардан сурап көрсөңүздөр болот. Сиз ошондо мага азыр керектүү ишер документтерди бергенди атасызбы? Азыр бере албайбыз, бирок беребиз, эгер кат аркылуу кайрылып сурасаңыздар беребиз. Закон о статусе депутата жогорку кеңеште деген бар да, мен келип туруп на местах запрос кылам да. Мен муну биринчи жолу кылып аткан жокмун, насыйхат. Силер биринчи айыл өкмөт эмессиңер, мен келип атканымчы. Мыйзамга ылайык, мыйзамга баш ийип берип турган азыркы мен сурап аткан документтерди, эгер ал жерде коррупционный схема же ушундай сыяктуу нерселер болбосо, азыр мага азыр ушул жерден берип коюшуңарды дагы бир жолу сурап атам сизденчи. Коррупционный схема деген жок, сиз деген биз аны көргөзө алабыз, бирок сиз ал документти өтөп кетип же болбосо копиясын ала албай эч кандай кат аркылуу кайрылбасаңыз бере албайбыз да. Кайсы мыйзамга ылайык? Кайсы мыйзамга ылайык? Ал деши.
Мен деле ал нерсени баарын окуп жатам. Жакшымы? Кандай нерсе бир жолу? Бизде деле көп болот эми мынтип улам элек ар кайсы органга келип улам документтерди сурашып элек. Эгер биздин деле местный кеңештин депутаттары келип алып деле сурашып элек, бирок биз ошондо дагы пенсиядан кайрылгандан беребиз дейбиз да. Местный кеңештин ыйгарым укуктары менен жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары бул эки башка нерсе да. Түшүнүп атасызбы? Сиз местный кеңеш менен неметсеңиз керек, бирок менин ыйгарым укуктарыма мамлекеттик мекемелерден биринчиден силердин айыл өкмөтүңөр неотложно эмне жумушу бар болсо да мени тосуп алыш керек. Биринчиден бул. Экинчиден мен сураган ар бир документ, мен секретный документ болсо да сураган акым бар да. Эгер да секретный болуп турса да, анан сиз мага окуңуз, насыйхат. Фамилияңыз ким сиздин? Сиз мага азыр мындай акыл үйрөтүп койдуңуз го? Жок, мен окуган нерсемди айтып атам да. Жок, ошо сиз окуган нерсеңиз менен мен окуган жокмун жогорку кеңештин депутаты болуп жүрүп. Жок, сиздин ыйгарымыңызды дагы билемиз. Бирок катаркулуу кайрылып коюңуз деп берилген. Жок, мен кат аркылуу кайрылып кое алам, бирок мен азыр бияктамын да өзүм ушул жердемин да, силердин айыл өкмөтүңөрдө турам да, анан чөтө айыбай эле, мынтип эле, неметип эле, мен оңдоп түзөп эле мындай. Силер мыйнамга баш ийесиңерби же мындай Кыргызстандан бөлүнүп алгансыңарбы? Анда мыйзамга баш ийсеңер, жогорку кеңештин депутаты азыр силердин айыл өкмөтүңөрдүн зданиясынын ичинде турат. Мен сизге конкретно, мен сизден негизи эчтеке сурашым керек телефон аркылуучу. Мен сизди тааныбай элем да, мен даже билбейм да бухгалтер менен сүйлөшүп атамбы же бухгалтер менен сүйлөшпөй элеминби. Бирок ушул мен сизге баягы бияктан эжекке чалып өткөн үчүн мындай неме кылып урматтоо менен кайрылып аткандан кийин мен ыйгарым укуктарымды бузбай, мыйзамды бузбай, мага азыр керектүү мен запрос берейин. Запрос бергенде да бересиңер да, туурабы? Же бербей коесуңарбы? Бересиңерби? Ооба, беребиз. Демек, азыр ушул жерде жогорку кеңештин депутаты өзү тургандан кийин, мен өзүмдүн мыйзамымды колдонуп силерден документ суруп аткандан кийин азыр мага берип койгула ушул жерденчи. Ал нерсе фиксировать этиш керек да. Фиксировать этип болбу? Фиксировать этип болбу? Жок, силерде неме кылыңызчы, сиз мен жумушумдучу, аны 2 жумага созулуп силер, мен билем. Силер мындай кылачы, силер мен азыр кайра грубо айтам да, мындай акыл үйрөтпөй элечи мага, макулбу? Мен ыйгарым укуктарымды, мен мыйзамымды кандай болот экенин, Хорошо? Же болсо мындай кылалы, азыр кайерде экениңизди айтыңыз, мен азыр барайын, мыйзамды чыгарып алып барайын да, ошол жерден анда сиз менен бүгүнкү күндү өлтүрөйүн дагы, ошол менен бүгүнкү жумушумду бүтүрөйүн. Эртең выходной силерге жакшы болот. Анан мен силерге чындап эле ошол кагаз түрүндө кайрылып туруп эле ала алам, мага барып. Бирок ошого чейин мен сизге азыр келип туруп ошол ыйгарым укуктарын көрсөтүп кетейин жогорку кеңештин депутатын. Чтоб сиз кийинки келгенде жогорку кеңештин депутатында акыл үйрөтпөңүз дагычы. Азыр дагы алдын ала айтып кетейин, биздеги бүт сүйлөшүүлөрдүн баары азыр немеге камерага жазылып атат. Жок, мен сизге айтып атпайм. Хорошо, мен сиздин окуган нерсеңиз менен макулмун. Азыр каяктасыз, мен ошол жерге келем. Мен сизге өзүмдү тааныштырып, карап туруңуз. Азыр сиз мыйзам чегинде деп атасыз да. Мен от руки жазып туруп сизге бергеним ал кандай неме юридически кандай, какую силу это будет иметь? Фиксируется, не документы бизге качан, не упал, документооборот бар да, ошол жака биз барып катталып коюп, бизде жанагы книга инспекторский проверок деген да бар, ошол Эжеке, окусаңыз, сиз жогорку кеңешке акт выполненных работтун копиясын берип атасыз, туурабы? Ал жумуш негизи аткарылган да, туурабы? Мен аткарылган жумуштар боюнча эле сурап атам да сизденчи. Ал жумуш негизи аткарылган, Мен ошонун копиясын алып атам. Уксаңыз, сиз менин убактымды жаман алып атасыз, насыйхат. Чын. Аябай алып атасыз менин убактымдычы. Мен бүгүнкү кечке чейин дагы бир 2-3 немеге, хотя бы 2-3 айыл өкмөтүнө кирип калышым керек болчу, бирок силер мыйзамсыз эле азыр менин убактымды аябай алып атасыңар да, анан ошон үчүн мен сиз менен шашпай сүйлөшөйүн деп атам, азырчы. Карап туруңуз. Сиз мага азыр акт выполненных работтун копиясын бересиз, туурабы? Оригиналды эмес. Ал эмне секретный документти.
исполнительный органдын документи эмес, бул Кыргыз мамлекетинин документи. Сиз антип исполнительный орган, анан законодательный орган, анан сот органы деп бөлбөңүз. Бул Кыргыз мамлекетинин ичинде болуп аткан нерселердин документи да. Мен сизге функциональный милдетиңизди бузуп атасызбы сиз азыр? Бирөө эмесмин мен. Мен сизге кайталап кетейин, насыйхат мен сизге кайталап кетип атам. Мен бирөө эмесмин. Сиз мындай сүйлөп аткандачы, мындай түшүнсөңөр, улуттуңуз насыйхат. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз, мен жогорку кеңештин депутатымын. Сиздин азыр менин могу жерде спор болуп атканыңыз эле, бул уже сиздин профессионализмиңиз жок экенин түшүндүрөт да. Уже. Эми дальше угуңуз. Мен бирөө эмесмин. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен 19 000 адам шайлап туруп, ушинтип айыл өкмөттөрдү кыдырып туруп, өзүнүн ыйгарым укуктарын берип туруп, мыйзамга жазып туруп, анан жиберген да. Мен сизге мындай асмандан алып бир нерсени айтып аткан жокмун. Сиз менин мындай убактымды алгандайчы, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Же болсо мага азыр мен суруп аткан документтердин копиясын бергиле, мен ал копияны по-любому алам. 2 жумадан кийин болобу, же азыр болобу, мен в любом случае алам. Экинчиден, фиксировать этесиңерби, тетпейсиңерби, ал силердин ишиңер. Кааласаңар фиксировать этип алба, кааласаңар фиксировать этпей эле койгула. Үчүнчүдөн, мага мыйзам боюнча түшүндүрмө бергиңиз келсе, мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Сиз азыр каердесиз? Точно адрес айтыңыз, азыр на месте барып туруп мен сизге мыйзам чегинде көрсөтүп берем. Кайсы мыйзам менен мен бияка келип туруп, кайсы мыйзам менен мен силерден ушул жерде документтерди суруп атканымда. Мен деле адаммын да, айланайын. Мен деле аягы бар да, мен ар бирөөңөр менен спорт этип жүрөм ба, айыл өкмөтүнө барып. Жазбайм мен атуруки. Мен сизге айтып атам, мен Кыргызстандын мыйзамына ылайык келип атам мен. Мен силердин алдыга ойлоп табылган мыйзамдарыңарга баш ийбейм. Мага конкретно Кыргызстандын мыйзамы бар, өзү жазылган. Мен ошол мыйзамга баш ийем. Мен алдыга силер ойлоп тапкан бир айыл өкмөтүндө бухгалтерлер отуруп, айыл өкмөтү отуруп, ойлоп тапкан мыйзамдарга баш ийбейм. Силер могу негизде түшүнбөй калдыңар да, силер жогорку кеңештин депутаты ким экенин жана кандай ыйгарым укуктары бар экенинчи. Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Же болсо азыр мага копияларын ушул жерден бериңиз, же болсо мен азыр барып туруп сизге, сиз мага жаңы эле айткандай эле мыйзам чыгарып туруп алып барып берем. Мына могу мыйзамга ылайык, урматтуу насыйхат, айын сиз мага ушул документтерди чыгарып бересиз деп туруп. Анан сиз мага ошол мыйзамга ылайык ошол документтерди чыгарып бересиз. Же болсо мен дагы прокуратурага жазып, үстүңөрдөн иш козготом атам мен дагычы. Анткени менин да убактымдын алтында, мен дагы бир 2-3 айыл өкмөтүнө жетишип калышым керек. Саат 3:30 болду. Силер болсо могу жерде 2 бухгалтер туруп отуруп, мен жөн эле 1 сааттан бери убактымды карматасыңар. Жөн эле. Силердин жетекчиңер мен насыйхат. Ошон үчүн мыйзамга баш ийип бергиле деп турам атам мен силерден азырчы. Же болсо мен да мыйзам чегинде чара көргөнгө атым бар айтыпмын. Мыйзам чегинде чара көргөн. Мен да жаздым мындай нерседен. Мына логически баарын эле түшүнүп атат да. Логически бүт туура болуп атат да. Просто же бир нерсе бар каткан, же болсо ушу менин убактымды алгыңар келип атат. Анда бербейсиңерби, жөн эле копия суруп атам мен силерден. Мен силерден оригинал документтериңерди алып кетем деп сүйлөп аткан эч ким жок буякта. Силерге келип жогорку кеңештин депутаты сүйлөп атат. Дагы эмне кылыш керек? Понедельникке даярдоого мага азыр чыгарып бергиле. Эмнеге бүт айыл өкмөттө барганда чыгарып берет да, силер мага условия коесуңар еще да понедельникке деп. Ал эмне деген условия? Бүгүн азыр иш убактысыбы? Иш убактысында мага чыгарып бергиле. Силерден мен алтын суруп аткан жокмун, акча суруп аткан жокмун. 5 документтин копиясын суруп атам. Акт выполненных работын. Мыйзам чегинде суруп атам. Эмне менин убактымды алып атасыңар? Мына тиги тендерчиңер чала баштады жанталашып. Барыңар мафия болуп алгансыңар да бияктачы.
барып понедельник күнү чыгып берейин. Siz nasihat, bana понедельник, мен силерге эмне, ойынчукмун бу эмне, понедельникке чейин күткөндөй. Понедельникке чейин мен таласта жатып бес алып турайынбы? Каяктасыз сиз азыр? Кайеринде? Азыр иш убактысы жооп бериңиз жогорку кеңештин депутатына. Кайериндесиз таластын? Азыр иш убактысы сиз жооп бериңиз жогорку кеңештин депутатына. Кайерде экениңизди? Кайерде жүрөсүз? Сиз азыр не личное время, я у вас личное время сурап элем, сиз азыр жумуштасыз, ошон үчүн мен сураганга акым бар. Кайердесиз конкретно? Мен азыр барам ошол жерге. Кайердесиз? Жаман убактымды алдыңыз. Насыйхат кайердесиз дейм. Сиз отчет берип атам деп атсаңыз, камерада бар. Ал мен байком барам ошо отчет берип аткан жериңизде. Ошон үчүн азыр эле айтыңыз, кайердесиз дейм мен, ошол жерге барам. Мен өзүм ыйгарым укуктарымды көрсөтүп берейинчи ушундай спор болбош үчүн. Силер кандай уят жок неменесиңер? Канча убакыт өттү ал камера ачылып турат? 25 мүнөт. 25 мүнөт болду. Кайердесиз насыйхат? Жок, алып калбаңыз. Азыр кайердесиз деп сизге жогорку кеңештин депутаты айланып жатат. Айланайын насыйхат. Азыр жумуш убактысы, сиз азыр өзүңүздүн жеке убактыңызда жүргөн жоксуз. Жеке убактыңызда болсоңуз мен сизге кайрылмак эмесмин. Сиз азыр жумуш убактындасыз. Кайердесиз азыр? Отчет кайерде берилет? Мен сизге айтып атам, мен сизге бербейм дедим письменный. Түшүнүп атасызбы? Мен өзүм турам биякта. Мен Бишкекке барып кайра письменный жазгандан кайра келейин бияка силерге. Насыйхат, мыйзам эмнеге андай жазылган билесизби? Жогорку кеңештин депутаты боюнча статусу боюнча мыйзам эмнеге андай жазылган? Ушу сиздей болгон насыйхат эжедей болгон эжекелер кармабаш үчүн жасалган да? Жазылган. Мен азыр кайра Бишкекке барып сизге кат жазгандан кайра келейинби? Сиз мага андай ойлоп табылган мыйзамдарыңызды мага айтпаңыз. Мен сизге айтып атам, дагы бир жолу сурап атам мен сизге. Мыйзам чегинде сурап атам. Сиз азыр кайсыл жердесиз жумуш маалында? Кайда? Азыр Алексеевкадасызбы? Мен азыр чыгып атам, Алексеевканын кайеринде? Алексеевканын кайеринде? Мен азыр по-любому билем, отчет каякта берилет экен. Лучше өзүңүз айтып коюңуз, убактымды оорутпой. Алексеевка деген каякта? Все, насыйхат, мен чыгып атам, мен экен. Кандай? Насыйхат эже, сиз мага айбай мындай. Сиз усложнять этип атасыз. Мен эмнеге жазышым керек аны? Ал кайсы мыйзамга ылайык? Жок, кайсы мыйзамга ылайык? Кайсы мыйзамга ылайык деп атам мен? А мен ыйгарым укуктарым боюнча депутат жогорку кеңештин депутаттын ыйгарым укуктары боюнча мыйзамга кирбейби? Ким сурап алыш керек деп конкретно жазылды эле. Кандай болду? Местный кеңеш. Мен местный кеңеш эмесмин, неме, насыйхатчы. Сиз бир нерсени түшүнбөй атасыз. Мен местный кеңеш эмесмин, мен мыйзам таптакыр башка, мен ыйгарым укуктар, мен отдельно жазылган. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарына деген неме отдельный мыйзам бар. Ал отдельный мыйзам, ал силердин биякта местный кеңеште эмне болуп аткан, айыл өкмөтүндө, шаардык кеңештерде эмне болуп аткан, ал мыйзам андан тышкары жазылган. Анткени мен отдельная ветвь власти болуп эсептелинем менчи. Юридический документтин өзүн сурап аткан жокмун мен сизденчи. Биринчиден, мен сизге дагы бир жолу айтып атам, бул мамлекеттик документтер.
Менин дагы ыйгарым укуктарым имеет юридическую силу. Жаман акыл үйрөтөсүз да сиз магачы. Мен сизге ошону айтып атам. Азыр ошол жердесизби? Азыр мен сизге батып ордудан көрсөтүп берем. Сиз аерде эмессиз да, туурабы? Сиз аерде эмессиз. Силер келип калгансыңар. Бул жакта 15 сотрудниктен 7-8-іңі жоқсыңар мөлде. Мен камераға тартып чыктым. Сиз мага неме дагы жол айтып атам, насыйхат, сиз мага таптап акыл үйрөтүп алдыңыз. Жок, кайра байланышпай эле коңуз, дагы бир жол айтып атам. Же болбосо азыр мага мен сурап аткан документтердин копиясын бересиңер. Же болбосо мен сизге барып туруп, кайсы мыйзамга ылайык мен сизге ошол копияларын сурап атканда азыр барып туруп ошол жерден эмес түшүндүрүп берем. Эжекеге бирөө атам, мен болду, сизге убактым жок, сиз менен бул кечке сүйлөшөрүм. Ушундай болгонбу? 3 күн убакыт бар. Жок, 3 күн убакыт жок, мен азыр келип турдум. Азыр сурап атасыздар. Бизде закондо бар экен 3 күн убакытта берилет. Силер ал закондучу, силер могу айыл өкмөттөгү, могу ушул айыл аймактагы депутаттарга мыйзамчы. Мен жооп кеңешинин депутатымын, мыйзам укуктар бар. Мен отдельный мыйзам. Сизде мындай экен, маалымат боюнча Ушан да бир жол. Мен неме эмес, айыл өкмөтүнүн депутаты эмес, мен жооп кеңеш, менде өзүмдүн жооп кеңешинин депутатынын өзүнүн мыйзамы бар. Ошол мыйзамга ылайык мен силерден анышып атам. Силер бирден айыл өкмөтүнө билбейм, мага бит айыл өкмөтүнө сурап берет. Акимчилик сурап берет, мага губернатор да сурап берет да, губернаторлор. Силер өзүңөр эле бир нерсе ойлоп калып эле 3 күн тиги немеге айтты вообще. Мага дейт, только хат түзүндө dedi. Буга кайда мен немеде закондо бар да. Озеки айылданыс болот. Озеки. Жазуу түрүндө айылданыс болот. Туурабы? Эмне проблема болот? Бизде проблема жок. Эмнеге силерге 3 күн керек? Эмнеге керек? Андай копия кылыш керек. Хорошо. Бере албайсыздар. Жок, мен оригинал мага кереги жок. Карап туруңуз. Мен силерге 3 күн берейин. 3 күн эмес, конкретно даже 1 ай берейин. Мынакей 1 ай деп турат. Жок, хорошо, 1 ай берейин даже. Не проблема болот? Проблема эмнеде болот? Проблема жок. Силер азыр жумушуңарды так аткара албай атасыңар. Эмне болот? Эмне? Документтерге туура эмеспи? Эмне проблема болот? Эмне себептен? Азыр могу 2 мүнөттө боло турган нерсени 2 же 3 мүнөттө боло турган нерсе. Мен силерден оригинал документине сурабай элем. Мен силерден печатный менен документине сурабай элем. Мен силерге акт выполненных работ, который могу эле кабинетте турат азырчы. Ушул эле кабинетте турат. Ошонун копиясын чыгап бергиле деп атам. Хорошо, 2 саат кетсин силерге. Макул, жумуш убакыты бүткөнгө чейин 2,5 саат калды. Хорошо, 2,5 саатта чыгап бергиле. Аябай шашпай чыгарбы? Аябай, мындай колуңар менен жазып берген надо будет 2,5 сааттачы. Эмне проблема болот? Проблема азыр бизде проблема жок. Бардыгы жакшы. Бардыгы эле шүгүр. Колдон келишинче жумуштардын баары аткарылып атат. Эгерде бир сомненияңыздар болсо, мисалы үчүн азыр 5 пункт жазып алып азыр. 5 пункт боюнча маалымат сурадыңыз. Маалыматты биз беребиз. Тиги жерде закондо турат, 30 күн ичинде. Ал кагаз түрүндө кайрылсаңыз. Сиз чүрөгүн учкан жок. Хорошо, макул, айтыңыз. 30 күн деп турат. 30 күнгө эле соз коебуз. Кудайга шүгүр, мынакей балдар бар, бардыгы эле копиясын кылышат, наркотик кылышат. Анан бир 3 күндө, кайта 3-4 күн ичинде беришет. Жок, не 3-4 күн не басына айтсаңар? Мен силерге айтып атам. Мен силерге бул айыл өкмөтүнө мынчалык бир айыл өкмөтүнө убакыт короткон эмесмин да. Bir pustиковый вопрос менен силерден 1 сааттан ашык кармап атасыңар мынактачы. Эчак копиясын чыгарып берип Карайын айтып койсоңуз болмок, кат жиберип, келе атам ушундай. Неге мен силерге кат жиберип бар, сиздин кат жибербейли. Катка жибербейм ооба. Капсынан келгенге деле окуңуз бар. Ошол Сиз ошол окуңузду колдонуп, биз сизге айтып атабыз. Бизде жашыруун эч нерсе жок, ачык айкын бардыгы эле. Бирок беребиз, азыр эмес. Мынакей убактысыз келет, биз өзүбүз копия кылабыз, анан беребиз да. Жок, мен туура эмеспи? Жок. Туура эмес болсо айтыңыз, туура эмес. Туура эмес. Кайра туура эмес болот? Мен сизге айтып атам. Азыр эмне проблема болот? Азыр проблема мынакей, балдар иштеп атат азыр, жумуш убактысы. Жүрүз. Кайда жүрөсүз? Немеге? Кабыл алып коелу. Иә, кабыл алып атам, сиз Иш көп бізде.
Мінекей, эжекебиз бухгалтердин жардамчысы бар. Ама ушул эжекебиз азыр мага копиясын чыгарып берип коет да. Бүт мен барган жерлерде ошентип эле чыгарып берип коет. Эч мындай мен силерге азыр мага мындай бир нерсе жасап бергиле, барып тип жерге барып салик салып бергиле деп аткан жок. Мен могу турбайбы мына документтерге көрдүңүзбү? Ушул документтердин арасында акт выполнения сроков бар да. Ережесі бар да. Депутат, жогорку кеңештин депутаты келгенде эле биз колуна грамоту неофициально бере албайбыз. Бардыгын официалдуу. Сиз келдиңиз. Официалдуу биз жөнөтөбүз сизге. Копияларын бардыгын. Мына баланча болду деп бүттүгүн историясын жазып, бардыгын келтирип жазабыз да. Жок, азыр эмне проблема? Азыр проблема эмес. Азыр деле проблема эмес. Бизде азыр бере албайбыз. Неге? Келет сизге официально жөнөтөбүз бардыгын. Эмне копия? Мен жазып алдым. Эмне керек сиздерге? Жок, не проблема болуп атат? Жардамчыңыз айтты. Жардамчыңыз айтты. Айтканын баарын жазып алдык. Жок, азыр эмне проблема болуп атат? Эми проблема канча деген кагаздар бар, анын ичинен караш керек. Эмнеге мисалы, эмнеге башка айыл өкмөттөр мисалы ошону сразу эле беришет? Эми башка айыл өкмөткө мен жооп бере албайм да. Мен ушул айыл өкмөткө жооп берем. Туурабы? Ооба. А мен башка айыл өкмөткө мен жооп бере албайм да. Алар кандай кылып берет? Эмне болот? Сиз качан бардыңыз? Эмне сурадыңыз? Жок. Мен сизди Хорошо, сиздин дене айыл өкмөтүнүз боюнча кайрылуумда андачы. Эмне проблема болуп атат азыр? Проблема жок. Эмнеге Убакыт керек, убакыт керек. Канча? 2-3 күн керек силерге? 2-3 күн керек. Эмнеге? 3 күн керек. 3 күн деген 3 күндө жаңа документтерди баарын копия алып анан беребиз биз. Ушундай эле. Жок, ошо 3 күн убакыт. Эми мыйзамда жазып турбайбы? 30 күндө деп. Жок, 30 күндө бергиле мага. Хорошо. Мыйзам чегинде демек Азыр мындай кылыңыз. Сизчи? Азыр бул помощниңиз. Сиз азыр жогорку кеңештин депутаты катары келдиңиз да. Ал жогорку кеңештин депутаты катары деле закондо турат 30 күндө, ал ооз-эки кайрылабы, жазуу түрүндө кайрылабы 30 күндө берет. Биз 3-4 күндө беребиз. Ага, 5 кагаз керек. Урматтуу. Бухгалтериңиз зам отурат деп. Мага 5 кагаз керек. Урматтуу. Мага ал 5 кагазды бүт айыл өкмөттөргө барамбы, губернаторго барамбы, акимчиликке барамбы, сиз менин видеолорун көрүп жүргөндү атпайсызбы? Көрөбүз биз. Көрдүңүз беле? Толук көрөбүз. Бүт баары чыгарып берет. Мен барам мен. Барам мен чыгарып берет. Сиз жөн эле отуруп азыр могу жерде бухгалтериңер дагы мен билбейм эмне болуп калгансыңар бул айыл өкмөтүчү. Ачыгында айтып кетейин. Мен билбейм. Бухгалтериңер менен сүйлөшүп аткан видео камерада бар. Менеңер тендерчиңер чалып атат бухгалтергечи. Силер кандай болуп мындай коррупционный связь болуп калгансыңар, эмне болуп калгансыңар билбейм мен, ачыгында айтып кетейин. Сизге эң жөнөкөй. Сизге ана жардамчы да кереги жок. Мен сизден 5 акт выполненных работ сурап атам. Мына могу жерде турат алчы. Ага 3 күндүн кереги жок, урматтуу. Сиз отырсыз мындай да негизи бул ар бир сиз документтерди сурап атасыз. Акт выполнится работа деген жоксуз. Налоговар боюнча толук маалымат кагаздарын берди. Жок, толук маалымат кереги жок. Ар бири мынчадан папкадан турат. Көрсөтөбүз. Комиссия, наркотик. Эмнеге көрсөтөбүз? Мыйзам чегинде мен сизден талап кылып атам. Сиз талап кылып атасыз, булагында жооп беребиз биз. Бисмилла. Жазуу түрүндө жооп беребиз биз. Азыр мындай да, бул мыйзам эмнеге жазылган эмеске түшүндүрүп берем. Дагы бухгалтериңизге да түшүндүрүп, сизге да түшүндүрүп берем. Мен таласта жашабайм. Мен Бишкектен келем. Мен кайра келип силерге, анан кайра силерден кетип, анан кайра келип жүрбөсүн мага Кыргызстан Кыргызстан мыйзам менен ушул уйгарын кыскартып берген да. Ушул сизде болгон мамлекеттик кызматкерлер менин убактымды албасын депчи. Ушул уйгарын кыскартып мага берген. Сиз болсо, сиз жөн эле менин убактымды алып атасыз, урматтуу. Мен ошентип айтып атам, сизде мамлекеттик кызматкерлер жүрөк жок. Эми кечиресиз, сиз мени тааныбайсыз. Мен сизге мен сизге мыйзамды окуп бердимби? Окуп бердиңиз. Талап кылат да. Талап кылып атам мен. Хорошо, мага копиям кереги жок. Сиз айттыңыз, мончалык документтериңиз жүрүңүз. Бухгалтерияга Эми маны издеп жүрө турбайбыз. Сиз биздин убактыбызды алып атасыз да. Биз да жумуш. Мен сиздин убактыңызды алганга мыйзам чегинде, мына мен сизге окуп бердим. Мыйзам чегинде неотлагательно вы должны меня принять деп жазылып турат. Биз кабыл алып атабыз. Мен сизге берген жок. Сиз мени кабыл алып атасыз. Кабыл алып атабыз. Сиз менен Сиз менен отурабыз.
Сүйлөшүп атабыз сиз менен. Мен сүйлөшпөйм мен сизге. Мындай деле бар, мындай. Урматтуу. Сиз урматтуу депутат, сиз мындай кайым айтышууга өтүп баратасыз да сизчи. Мен сизге жогорку кеңештин депутаты катары кайрылып атам. Сиз мага айттыңыз, моундай документтер дедиңиз. Мен ыйланам укуктарын колдонуп бардым. Жогорку кеңештин депутатымын. Мен сиз менен спорго бирге элем. Мен Кыргызстандын мыйзам чегинде сүйлөшүп атам. Мен мыйзам чегинде жооп бере атам сизге. Сиз мага жооп бербей элеңиз. Сиз мага мыйзам чегинде мамлекеттик кызматкер катары албаттуу көрсөтпеңиз. Мен сизге запрос кылып атам ага. Запрос кылсаңыз Устно. письменно беребиз. Мен устно кылып атам. Письменно беребиз биз. Сиз сурадыңыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул эмне деген? Бул кайсы мамлекеттик кызматкер? Айыл өкмөтү жок биякта. Бухгалтер болсо каякта экенин айтып Айыл берет. өкмөтү да сураган болсуз, каякта экенин. Сиздер башкалар да сурадым. Сурадыңызбы анда айыптагыларын? Мен дагы азыр чогуштан келдим. Мына Семинардан келдим. мына айыл зам айыл өкмөтүнүн сүйлөшүп аткан жогорку кеңештин депутатымын. Менен сүйлөшүп атат мынакей. Мага жантан бери акыл үйрөтүп атат. Мындай отур, тигинде отур, сиз спорго келип атат. Жөнөкөй нерсе сурап атам. Акт выполненных работ. Мына бул жерде турат ал. Мына могу соседний эле кабинетте турат. Копиясын ачып кетсе 10 мүнөттө чыгарып бере турган жерде. 10 мүнөт эмес, мына монча документ ошо. Жүрүңүз, мен Беребиз сизге, деп атам. мен сизге жогорку кеңештин депутатынын ыйланымдарына ылайык жүрүңүз, көрсөтпеңиз болсо, мага копиясын керек жок ал документтерди. Мен өлүп эле тура айтасыз, мен запрос кылган силерге. Запрос кылдым да. Жок, мага документтер көрсөтпеңиз. Тиги архивдеги документтер, Кайсы жылдыр? 23-24 китапта. Комбайн боюнча биз доп запчасттары дополнительный запчасттар. Алар деген Кайсы жыл алып берет? билбейм, кайсысын. Улам алып турат да, биз кайсысын сурабыз. Ошону тактап. Өзүнүн документтери. Акт выполненных работ, садик срок. Садиктин нелери. Документтери. Канал Биз азыр бере албайбыз. Мына турат. Жок, мага көрсөтпеңиз. Неде турат? Жок, мага көрсөтпеңиз. Мага конкретно мына могу жерде ушул документтер турат деп көрсөтпеңиз. Турат документтер, архивде турат, жерде турушат. Кана. Эми баарын бирден карап чыгыш керек. Карап чыгышым керек. Мен ушунча келгенден кийин өз көзүммен азыр көрмөйүнчө мен сиздин сөзүңө ишенбей калдым. Ишенбей калдым. Мага азыр Кыргызстандын мыйзамына ылайык көрсөтүп берди. Мына могу документ, могу документ, могу документтерди көрсөтүп берген. Демек, мен азыр түшүнүгүм боюнча бизде бул документтер жок болот да жөнүндө, э? Ошон үчүн могу концерттин баары ошон үчүн болот да. Жок, документ. Задним числом жасайын деп атасыңар бул документтерди. Бар эле бар. Не проблема болуп атат, урматтуулар? Мен түшүнбөй атам. Саат канча болду? Саат карачы? 4 тонн. 4 тонн болду. 2 саат болду ошол жерде жүргөнүбүзгө. Хорошо, шашпайбыз эми. Бүгүн эч жакка шашпайм. Бүгүн ошол жерде болом. Кыргызстандын мыйзамына вообще башы ийбей калып турсуңар да силер, жөн эле бир айыл өкмөт, Жогорку кеңештин депутатынын мыйзамдарын биз сизге 3 жолу окуп бердик. Ошол мыйзамдарга ылайык деп атам мен сизге. Мага азыр мен запрос кылып аткам. Ушул жерге келип, Таласка чейин келип, Бишкектен келип, макул сиз мыйзамды уважать этпей кетесиз. Мен аны түшүндүм, бул айыл өкмөтүндө бар экен мыйзамдачы. Хорошо. Хорошо, макул, аныңарга да макулмун. Ушул адамды жөн эле урматтап туруп, мага ушул жерге могу документтерди коюп бергиле азырчы. Ушунча мээнет кылып жүргөнчү. Мен айтып өнөт болбо силер, ал интип кайра мыйзамды окуп, мен ал мыйзамды билем. Мен ал мыйзамды 100 жолу окусам. Мына жерде 17-чи беренеде экинчи немеси бар, пункт бар. Ошол пункттун негизинде жогорку кеңештин депутаты кайрылган учурда токтоосуз дейт, токтоосуз дейт. Токтоосуз түрдө берилген милдеттүү дейт. Токтоосуз катамызда бересиз. Мыйзамда ушундай. Жанагы айтып атпаймынбы, 5 пункт боюнча акты выполнитель барбы? Актыларды копиялап чыгарып беребиз. Мына туугандар, эмнеге камера иштейт, эмнеге сен одуроңдайсың, эмнеге мынтип сүйлөшөсүң, мен тамагым чыкпай калды уже сүйлөп. 2,5 саат болду могу дабыс атканымчы.
Мага керекпи, мага эле керекпи жалгыз ушунун баары. Ушинтип ар ким менен сиз менен айтышып, тияк тигил айыл өкмөтү менен айтышып, тияк бул айыл өкмөтү менен бухгалтер менен сүйлөшүп, бар менен отдельно сүйлөшүп, мага керекпи ушулчу. Могу элим кайрылып атат да мага. Эмне кылайын, кабинетимде отура берейинби? Мен силерден башка дагы айыл өкмөтүм бар. Туура. Бара тура. Азыр законду окудуң. Бизде жанагы айтып аткан закондорубуз бар. Аларды туура эле, адагычы. Ал мен башкы эле бухгалтериңерге да айттым, сизге да айттым. Ал мыйзам мен баш ийбейт, мен баш ийбейм ал мыйзамга. Ал ушул айыл аймактагы депутаттар, гор кеңеш, аякта жазылып турат прям, гор кеңеш, неме айылдык кеңеш деген жери бар ал жердечи. Ал жерде жогорку кеңеш деген жер жок. Ушундай туруп, ушундай мамлекеттик должносттордо иштеп отуруп, ушул жөнөкөй мыйзамдарды өзүңөргө буруп, жарым талашып ушул жерде отурасыңар да, могут бухгалтериңер да буруп атат, силер да буруп атасыңар. Эмне себептен? Мен ар бир барган жерде ушундай бир баракетиңер бар. Бир нерсени жашырасыңар. Бир нерсени жабасыңар. Мен көргөм. Силер биринчи айыл өкмөт эмессиңер, мен келе атканчы. Мен келе аткан биринчи айыл өкмөт болсоч, айтсаңыз ишенбейтин. Любой айыл өкмөткө барсаң ушундай бир нерсеңер жаап, бирок ушул жөнөкөй документтер үчүн 4 саат убактында силер болдуңар да. Баары эле берет. Бешөөнөн экөө келет атат. Жанакы ким эле жана главный бухгалтер менен атат. Насихат, сиздин атыңыз ким эжеке? Жипар эже менен Насихат эжеге мен кайрылдым. Ушул жерде мен менен айтышып, жарым саат мага бир жок мыйзамдарды үйрөтүп отурганда көрөм, мына мозейлерди оңдоп албайсыңарбы? Жөнөкөй эле 5 документ сурадым, акт выполнение. Жөнөкөй эле. Бешөөнө любой айыл өкмөтүндө берип коет мага. Мына таппайча. 2 саат болду. Общий мен ушул айыл өкмөтүндө жүргөнүмдө бир 4-5 саат болду. Мен канча жумуш бүтүрөм ушул жердечи? Эжеке мен сизди биринчи жолу көрүп аткан жокмун да айыл өкмөтүнчү. Мен биринчи айыл өкмөтүнө кирип аткан жокмун да. Бул жерде 14 объект бар экен салынып аткан. 14 объекттин бүткөнү ушул айыл өкмөтү эле экен, элестетсең. Калгандар дагы эле салынып тур. Болгондо дагы бул жерде жылдап салынып аткан объекттер бар экен. Бул болсо жарым жылда бүтүптүр. Биринчи айыл өкмөтүн бүтүрүштүр да. Жарым жылда эле салынып бүттүр. Калган объекттер 1 жыл, 2 жылдан бери салынып бүтүп албайттыр. Жумуш көп да көзгө. Аябай көп экен. Анан жанагы немени тапты. Силер айткандар бар кагаздар бар экен. Saat, mындай болуп saat 5:30 болду. Силердин жумуш убактыңар бүттү, Сасбулактагы Жумагул ауыл булатындагы ошол мектептин автоприемкасын өткөрүм. Актер чого керек? Сметасы бар го? Актер сметасы бар го, сметасы. Ошентип айттыңыз го. Комиссия барам, жаңа совет окласс беле, комиссия барам. Ошого тиркелип, документацияда акт выполнить работа тиркелип. Мен брат, ал отдельно папкада турат, могу жерде карасаң, мынакей папка отдельно турат. Сиз ким болуп иштейсиз биякта? Сатып алуулар боюнча. Иә. Сатып алуулар Бул боюнча. болсо Бербаев авто мектебинин автоприемкасы. Силердин айыл өкмөтүңөрдүнчү Могу жаңа техника. 1 грамм иштебейт десеңер. Болот атасызбы? Үчөңөр тиме болбу. Айыл өкмөтүнө да айтпа, бухгалтер 1 грамм иштебейт экенсиңер. 1. Канча болду, канча саат болду жүргөнүңүзгө? 5:30 болду. Уже жумуш 3,5 саат болду. 3,5 саат болду. 5 кагаз бере албайт атасыңар, урматтуулар. 5 кагаз. Мен мындан көп кагаздар сурап көргөм айыл өкмөтүнөнчү. 10 мүнөттө, 15 мүнөттө 5 кагаз сурадым. Сөздөчү. Рахмат, жана силер өзүңөр айткандай ошо кагаз түрүндө эле кайрылып алабыз, бизге деле. Бизде деле зинатабыз ошентип. Таптакыр башка документтерди чыгарып бердиңер. Азыр мен силерге кат жазганда да силер ушинтесиңер. Мен билем силердичи. Кат жазганда да уят да ушул. Мен үчүн иштеп, азыр кое тургачы. Мен үчүн иштеп атасыңарбы? Иә. Ушул жерде мен үчүн келип ушул жерге иштеп берип атасыңарбы? Мамлекет үчүн иштеп атасыңар, иштесеңер. Иштей албасаңар кеткиле. Эмне керек бизге керек жок болду. Болду, биз неме кылабыз. Сурап алабыз. Жумуш убакыты бүттү. Жөн не алганда Үстөмдүк класста бар. Мен камерамда бүт тартылган, видеосу бар. Туура, сиздики туура. Конечно, туура.
Менде бүт тартылган, мен ошон үчүн тартам. Ушундай сөздөрдү укпайымдар силерде болгон адамдарданчы. Бүт тартылган, бүт бар менин камерамда. Уят да ушул эле. Дагы эле болбой эле ушул сөздөрүңүздү Берди, кагазыңды сурадыңыз. Ар күнү билет Урматтуу. Дагы эле ушул сөзүңүздү сүйлөп атасыз. Уят да ушул. Бердик. Бирок биз мени кайрылсаңыз толук беребиз. Ай, берсеңиз, мен Кыргызстандын бардыгын берсеңиз, ушул байкелердин боюнча анткени ушул сөздү Биз да айтам. тааныйбыз. Айламдан да айтпачы. Мен кагаз берчи. Бердик. Ал жерде сактырып берет. Апет беріңіздер, ушеда нервный сатау нервный. Жоқ, біз тастап қойдық та, қалқаларда бізге керек жоқ. Бейкілерді, на, давай здесь. Покажи. Апет бермек, Эконлерді? Эконлерді. Ағана 3 нерсен тұраған, 5 нерсен тұрған. 3-ө жоқ. Жоқ, мындай болду. Биз договор сураганбыз. Келишим качан бүтүш керек? Качан сайтик салып бүтүш керек эле? Аны берген жок. Табышпай койду. Спринтер жөнүндө сураганбыз. Спринтер жөнүндө беришкен жок. Аны табышпай койду. Каналдар боюнча сураганбыз. Мен аны түшүндүрбөйлү го, сиздин жана бухгалтериядан видео тартып калдык, жанында сүйлөпчү. Жаңы ошол жерде чогуу отурдук го. Ошол жерде өзү силердин сотрудниктериңер өздөрү айтпады, биз таппай атабыз деді. Мына алды деле чыгып туруп айтпады, биз тапкан жокпуз, ал архивде деп. Мындай да ачык айтканда бул деген архивде болот да. Сиз деген келдиңиз азыр. 20 канчанчы жылкы Мен жерин железный байке. Кечирип коюңуз, кенчилик болсо кечирип коюңуз. Кенчилик болсо кечирип коюңуз.